Assalamu алейкум көрөрмандар, Найман инфо каналынын катталуучулары. Бүгүнкү биздин саякатыбыз Ала-Арча жаратылыш паркына болот. Бул паркты билесиңер, Бишкек шаарынан 17 километр аралыкта жайгашкан жана шаардыктардын эң жакшы көргөн эс алуу жайы болуп эсептелинет. Баарыбыз билебиз, бул жерге күйүүчү май менен жүргөн унааларды киргизгенге болбойт. Ошондуктан биз унаа токтотуучу жайга азыр унаабызды калтырабыз. Бул жерде ушундай чоң унаа токтотуучу жайлар курулуптур. 2500 машина баткан. Өтө сонун, кенен, таза, орундар көп. Мына бул жакта электробустар турат. Азыр бул жака унааны калтырып коюп, ушундай автобустар менен андан ары жолубузду улайбыз. Бул унаа токтотуучу жайдан 20-30 метр басканда, мындай тротуар менен келгенде, минтип Ала-Арчага дагы жетип калат экенсиң. Кирген жери бул. Илгери келгендер билет, бул жерде шлагбаумдар турчу. Унааларды өткөрүп, акчалай төлөмүн алып, унааларды киргизген шлагбаумдар турчу. Азыр болсо ушинтип сонун кыргыз колоритинде, заманбап стилде ушинтип жасап коюптур. Сонун, мыкты. Мына элдер сүрөткө түшүп атат. Аябай жакшы жасалгасы, мыкты. Бул жерде мына шаардан келген автобус. Шаардан 50 сом менен келсеңер болот, эски аянттан. Биз болсо бисмилла деп туруп киребиз. Мына сага карагылачы, кандай керемет, кандай сонун, мыкты жасалыптыр. Турникеттер турат. Акчаны төлөп, ошо турникет аркылуу андан ары Жаратылыш паркына кирип кетет экенсиң. Бул кирген жери. Жасалгасы мыкты. Чоң түндүк турат. Потолокто чоң түндүк. Жана бул жерде отургучтар бар, келип жол жүрүп келгенде, чарчаганда кичине отуруп эс алып, кофе ичип дегендей заманбап түрдө, стилде, мыкты. Жана ошондой эле терминалдар бар. Онлайн түрүндө акча төлөсөңөр болот. Бардык банктардын приложенияларды иштейт экен. Сонун жасалгасы мыкты деңгээлде жасалыптыр. Жана бүгүн жекшемби болгондуктан туристтер аябай көп. Минтип жардам берет экен. Карта менен жана онлайн түрүндө минтип акчаларды төлөп, чекти алып, турникет аркылуу өтүп кирип кетет экенсиң. Жасалгасы мыкты. Түндүк өзүнчө бир башкача бир сезим калтырат экен. Сонун. Бисмилла деп туруп Ала-Арчадан өттүк. Велосипеддер турат, электросамокаттар турат. Автобуска түшпөй, ушул арендага алып, ижарага алып туруп, ушундай электросамокаттар менен жана велосипеддер менен андан ары жол уласаңар болот. Болбосо бул жака күйүүчү май киргизбейт. Күйүүчү май менен жүрүүчү унааларды киргизбейт. Ал жактан акчаны терминалдан төлөп киргенден кийин аялдамасы бар экен. Ар жакта турган электробустарга отуруп Ала-Арча паркына жетет экенсиң. Жасалгасы мыкты, гүлдөр отургузулган, элдер күтүп турат. Бүгүн киши көп болгондуктан мынтип автобустар улам кезеги менен келип элдерди салып жатат. Бул бир электробус 6 чоң кишини салат экен. Анан мындай автобустар жүрөт экен, газ менен жүргөн автобустар. Экологияга аябай жакшы көңүл бурулуптур. Таза аба, чындап таза аба. Азыр мына автобус келет. Биз болсо электробуска түшүүнү чечтик. Бул автобустарга түшпөйбүз. Туристтердин баарын алып кетип жатат. Көпчүлүгү чет өлкөнөн келгендер көп экен. Бишкек шаарынын тургундары көп. Биз өзүбүздүн электробусту күтүп атабыз. Азыр бир электробусту көрөлү деп чечтик. Автобусту көрөлү жүрөбүз. Элдер бирок бир жакшы жери автобус бат жеткирет экен да. Электробус жай жүрөт экен. Электробустун жакшы жери бүт бар жагы мындай панорамный терезелери. Биз дал ошол жай барып тамаша кылып, анан сиздерге тартып көрсөтүүнү чечип, электробусту күтүп турдук. Көп күттүрбөй бат эле келип калды. Бисмилла деп туруп электробуска отурабыз.
Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр кандай экенин. Мынтип эшикти ачып берет экен. Биз чоң киши жана 5 жаш бала болуп отурдук. Бисмилла деп туруп, мындай мен атайын артына отурдум, сиздерге ошо панорамный жакшы көрүнүштөрдү көрсөтүп берейин деп. Жасалган мыкты. Бул жерде кезегин күтүп турат автобустар, кубатталып атат. Улам кезеги менен элди алып кете берет экен. Гүлдөр отургузулган, таза, сонун ашыкча унаалар жок. Эгерде электромобиль болсо киргизгенге уруксат экен. Күйүүчү май менен жүргөн унаалар киргенге болбойт. Аны ошол уна токтотуучу жайга калтырып коюп, андан ары мондай сонун болгон электробуска отуруп жол улайсың. Бүт бар жагы мына ачык айнектен жаратылышты тамаша кылып кетүүгө өтө сонун ыңгайлуу шарт түзүлүптүр. Өтө катуу жүрбөйт. 20-30 ашып кетсе 40 км чакырым менен эле жүрөт экен, мындай катуу жүрбөйт. Тамаша кылып кеткениңе аябай ыңгайлуу экен. Сонун Ала-Арча мынчалык өзгөрүлгөн деп күткөн жок элек. Жол жасалгалары эшигин көрүп төрүнөт дейт. Эшигин көргөндө эле көрдүңөр кандай жасалга алып келгенин. Мына бизден кийинки автобус бачы менен артыбыздан кууп келатат. Бул чоң автобустар аябай бат жүрөт. Эгер батыраак жетем десеңер, ушундай чоң автобуска отурсаңар болот. Анан жок, тамаша кылып, айлана чөйрөнү жаратылышты монтип карап көрүп кетем десеңиздер, электробустарга отурсаңыздар болот. Булар баары бекер. Кирип баратканда чоң кишилерге 200 сом экен кирүү акысы. Жаш балдарга 150 сом экен. Андан акчасын төлөп киргенден кийин бул автобустар бекер жеткирип коет экен. Андыктан Бишкек шаарынан дагы эски аянттан автобус кетет Ала-Арчага чейин, 50 сом менен Ала-Арчага чейин жетип, андан ары 200 сом төлөп өтүп, ушундай сонун болгон электробуска отуруп, андан ары жол улап тамаша кылып кетсеңиздер болот. Өтө сонун шарттар түзүлүптүр. Чындап үй бүлө менен келип, эс алып кеткенге өтө сонун. Мурдагынан да аябай жакшы болуп калыптыр. Баарыңар билесиңер, илгери унаалар кирип, анан бул жерде ар бир бактын түбүндө шишкебек жасап, анан казан асып түтөтүп, кичине мындай тартипсиздик болуп кеткен болчу. Жаратылышка бир аз орой мамиле кылып баштаганбыз. Азыр деген ушундай сонун тартип кирилип, сонун болуп калыптыр. Андыктан, урматтуу көрөрмандар, каналдан алыстабай, аягына чейин болуңуздар. Жаратылыш паркындагы эң кооз болгон жерлерди бүгүн сиздерге көрсөтүп беребиз деген ойдобуз. Комментарийга жазып кетиңиздер. Илгери келгенде кандай эле, азыр кандай өзгөрүү болуп калды. Биз болсо сиздер менен жолду улайбыз.
Урматтуу көрүүчүлөр, биздин Ала-Арча жаратылыш паркына болгон саякатыбыз да соңуна келип жетти. Андыктан бүгүн биздин саякатта чогуу видеонун аягына чейин көрүп, ой пикир калтырып, комментарий калтырып жазган катталуучулардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Андыктан коңгуроону басып коюңуздар, күнүгө жаңы видеолор келип чыгып турат. Кийинки саякатта көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жаратылышты коргойлу. Ала-Арча паркынан баарыңыздарга салам айтам. Келип, эс алып кетиңиздер. Биз автобуска түшүп үйдү көздөй жол тарттык.